5. округ. Турсунбек Акун как раз келип калыптырбыз. Мен бир-эки суроом бар да, суроолайынчы. Жанагы Азиз Батукаев деген криминалдуу авторитеттин чыгып кетишине канчалык моралдык сиздин жоопкерчилигиңиз бар? Сиз 2 жолу омбудсмен болдум деп атасыз. Дагы келиптирсиз 3-чү жолу шайлап койгула деп. Ошол жумуш боюнча Алмаз Атамбаев камакта отурат. Биздин дагы коомчулукта менин жеке укканым бар. Чечен улутундагы кишилерден 100 000 деген долларларды алган ушул омбудсмен Турсунбек Акун деген. Эми түз прямой мен сизди күнөөлөбөйм, бирок ушундай миштер, сөздөр коомчулукта өтө көп. Ошого оозуңуздан бир жооп угуп коюнчу. Рахмат. Биринчиден, акыйкатчы адамдардын эл аралык Международный конвенция по защите прав заключенных и арестованных деген конвенция бар. Камалгандардын соттордун укуктарын коргогон конвенция 66 статьясында эгерде камакта жаткан адамга өлө турган диагноз коюлса, аларды камакка жаткандан көрө аларды туугандарына берип коюш керек деген жери бар. Ал эми мен бул жерде атайын заключение, врачебное заключение чыкты. Баягы рак крови деген. Ошо заключениенин негизинде гана мен ал бошотулсун, анткени ал бошотулуш керек деп заключениенин конвенциянын негизинде гана айтып койдум. Болду. Бирок ал врачебный заключение туура болдубу? Туура болгон жок, ал башка маселе. Ошон үчүн бул маселе боюнча мен өзүмдүн милдетимди гана аткардым. Бирок кийин көрсө ал оорубай, жанагы врачтардын чыгарган заключениеси туура эмес болуп, атайын жасалып, ошонткендиктен, конечно, мен ыңгайсыз абалда калдым. Ал боюнча парламенттин алдында мен өткөн парламенттин алдында кечирим сурагам ал боюнча. Бирок ал эми жанагы акча боюнча, башка боюнча, ал боюнча аябай тергөө жүрдү. Мен күбө катары өттүм, 22 адам күнөөлөндү. Бирок алардын баары күнөөлөндү, көбү соттолду, бирок мен күбө катары гана калдым. Ал эми жана каражат боюнча эч кандай далилденген жок. Бул жалган жала. Мен канчалаган менин аброюма, кадыр баркыма шек келтирди. Мына ушул Батукаев боюнча канчалаган каралады ошол кездеги бийлик. Прессадан берди, КТРден берди. Бирок анын баары далилденген жок. Мен күбө катары өттүм, анан бул иш жабылды. Болду. Ушул кыскача ушундай да. Рахмат.